Ассалаумалейкум, өздер менен кейк попстун жасалуу жолун көргөзүп берейин. Бул жерде менде белый реканын фисташковый творогу жана 33% сливки, сахарный пудраны колдондум. Буга чейинки жүктөлгөн видеодо трайфлдын жасалган рецепт боюнча жасалган бисквитти, шоколадный бисквит колдондум. Экөөнү жакшылап аралаштырып алабыз. Кааласаңыз бул жерде ванильный бисквит менен красный бархатты да колдонсоңуздар болот. Кремди болсо өзүңүз жакшы көргөн гушонка менен сливочный маслодан аралаштырсаңыздар болот. Сливочный маслоңуздар жумшак комнатный температурада болуш керек. Бул жерде белгилүү бир кремдин же бисквиттин көлөмү жок, өлчөм граммовкасы болбойт. Болгону бир аз жумшак, формасын кармай турган деңгээлде болгучаңды көз өлчөм менен кошулат. Андан кийин шариктерди толукталабыз 37 граммдан. Бирдей размерде болуш үчүн сөзсүз таразаны колдонуңуздар. Баарын толуктап алгандан соң морозилкага 20 мүнөткө коюп турабыз. 20 мүнөттүн ичинде бир аз муздап, формасын сактап калат. Андан кийин шоколаддын кичине бөлүгүн алып, эритип алабыз дагы. Кейк попс үчүн атайын ушундай палочкалар сатылат магазиндерде, кондитерский магазинде, азыр жөнөкөй магазинден да тапса болот. Андан кийин шариктерибиздин ортосуна дери палочкаларыбызды жайгаштырып чыгабыз. Палочканын баарын коюп алгандан соң кайрадан морозилкага жөнөтөбүз 20 мүнөткө. Ал аралыкта биз шоколадыбызды эритебиз. Шоколаддын граммовкасы, шоколаддын баарын толук эритпейбиз. Ал жерден 70% шоколадды водяной баняда эритип алабыз дагы, андан кийин өсүмдүк майын кошуп аралаштырабыз. Калган шоколадды кошуп аралаштырып алабыз. Ошондо шоколадыбыз темперированный шоколадка окшоп калат дагы, колго жабышпай турган болот. Шариктерибиз бат өзүнүн формасын сактап калат, шоколаддар кургап калат. Посыпкаңыз майда болсо ушинтип сразу себип алсаңыздар болот. Эгерде чоңураак украшение, бабочка же болбосо гүлдөрдү коем десеңиз, анда ушул эле глазурдан ашкан шоколадды акырында кондитерский мешокко салып, капли коесуздар дагы, андан кийин формаңыздарды коюп жабыштырып чыгасыздар. Негизи балдардын аябай жакшы көрүп жеген шириндиги болуп эсептелинет. Сыртында шоколадка мен бул жерде обычный эле магазиндеги Аленкадан колдондум. Сөз жасап көрүңүздөр, сиздер үчүн пайдалуу болду деген үмүттөмүн. Жасагандан кийин бөлүшкөндү унутпаңыздар.